чет өлкөдө жүрсөңүз дагы жүрөгүңүз Кыргызстан үчүн деп того тургандыгынын далили. Саламатсызбы, Сейитбек мырза? Мен дагы сиз менен маектешип атканыма абдан кубанычтамын. Себеби дегенде сизди интернет тармагында, анан кийин ошол жалпы эле кыргыз жарандары үчүн жасап аткан эмгектериңизди өтө баалайм. Анан сиздин ошол интервью жөнүндө сунушуңузду мен кубануу менен кабыл алдым. Биринчиден ошол жөнүндө айтып өтөйүн. Анан эмне себептен дегенде мен ошол сиз айткандай 20 жылдан ашык юриспруденция тармагында иштедим. Анан көптөгөн дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттерге мүмкүнчүлүк түзүлүп, ошолордун сот системасына барганга мага мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошол эле Германиянын, ошол эле мына жакынкы болсо дагы Казакстан, Өзбекстандын жогорку сотторуна барып, анан эң кызыгы мен үчүн 2017-жылы, мындан 10 жыл мурда Кытай Эл Республикасынын жогорку сотуна баруу мүмкүнчүлүгү болду дагы. Ал жерде мен 20 күн Кытайлардын санариптештирүү боюнча, цифровизация боюнча сот системасын көрүп келдим да. Ошол мезгилден баштап менде эмне себептен бизде мындай эмес, эмне себептен биз жасалма интеллектти колдоно албайбыз, анан санариптештирүүдө биздин сот системасында кагаз түрүндө доо арыз келет, анан кагазды карайбыз, компьютерде мындай азыраак иштер каралат. Ошол себептен автоматташтырууга өтүү боюнча менде ошондой аябай чоң идеялар, анан кийин көз караштарым өзгөрдү да. Ошол себептен мен жасалма интеллектке кызыгып калдым. Кытайлар ошол жасалма интеллект колдонуп турбу же жөн эле мен ошону жасалма интеллектин колдонуп туураласам болот деп ой келдиби? Мындан 10 жыл мурда 10 жыл Кытайларда, 10 жыл мурда Кытайларда электрондук сот өндүрүшү жүрөт экен да. Бул деген сөз электрондук кат аркылуу мен доо арыз берем, экинчи тарап электрондук түрдө доо арызга каршы пикир келтирет. Ошентип соттук өндүрүш, акылдуу сот деген программасы бар экен да, умный суд деген программасы бар экен. Бул программа адамдын, судьянын катышуусу жок чечимдерди чыгарат экен. Ал эми ошол эле баскычтарды баскан, кнопканы баскан судья 95% ошол соттун компьютер, искусственный интеллект чыгарган соттун чечими менен макул болот экен. 5% гана учуру, бул учур өзгөчө мындай эмоциялык абалдар, өзгөчө адам факторлору тиешеси боло турган жагдайлар ушул учурда гана компьютер менен макул болбой, бирок анда дагы өтө мотивдеп туруп, жүйөлөштүрүп туруп, анан кийин ошол чечимди чыгарат экен. Ошол нерселер мен үчүн аябай таң калыштуу болду. Анан бул менин ошол искусственный интеллектке, санариптик технологияларга кызыгуумду жаратты да. Сонун экен. Анан ошондойду Кыргызстанга алып келгиңиз келди, Жалал Абадка же Таласка? Ооба, мен ошол сизге жөнөткөн резюмемде жазылып кеткен. Мен Талас областында бир нече жыл судья төраганын орун басары болуп иштедим. Андан кийин Жалал Абад облустук сотуна которулуп, ал жакта 3 жыл төраганын орун басары, 3 жыл төрага болуп иштедим. Ошол мезгилде ошол системаларды колдонуу максатында биз сот адилеттүүлүк үйүн курдук да. Бул сот адилеттүүлүк үйүндө бир эле имараттын ичинде 7-8 мамлекеттик мекеме чогуу биргеликте иш алып барат. Алар мисалы эмне иштерди аткарат? Бир терезе, анан кийин бир документ деген түшүнүктөр кирделе го биздечи, единое окно дегенчи. Сотко келген адамдар банкка чуркап, госпошна төлөп, почта аркылуу кат кабарларын жөнөтүп, убар болбосо баардыгы бир жерде чечилет да. Ошондой эле ал жерде биз электрондоштуруп, бул нерсени жанагы видеоконференц связь аркылуу өткөрүү, ушул сыяктуу нерселерди биз киргизгенге аракет кылдык да, бир эле мекеменин ичиндечи. Сонун. Вот сиз көп жыл судья болуп, жашоо боюңузча судья болуп, сот тармакта иштеп, юрист болуп, анан айтиден сиз алысыз го. Анан сиз вот жасалма интеллект курсуңузга кошулуп атканда сизде бир коркунучтар болгонбу? Менин кыялым чоң, колуман келеби? Мен уже IT окуган эмесмин, телефонду эле колдоном, компьютерде эле база эле нерселерди колдоном деп. Ушундай коркунучтарыңыз бар беле?
ооба сөзсүз түрдө бул коркунучтар бар болчу менде. Эми адам болгондо эми коркуу сезими болот да. Менде мындай сезим болду да. Мен азыр судья эмесмин. Өзүм юридикалык практикамды жүргүзөм. Юрист катары эмгектенем да. Ошол ойлор мен үчүн мындай бир электрондоштурулган адамдарга жардам берүүчү бир адвокат түзүү оюмда бар болчу да. Анан ошону мен сайт аркылуу түзүп, анан кийин жана ботторду жасап, ушу жасалма интеллектти колдонуп, ошону жүзөгө ашырса болот болду экен деген ойлорум менен мен айтишниктерге кайрылгам бул маселе мененчи. Анан алар болот деген ойду айтышты, бирок сайтты мына визитка сыяктуу эле жасайбыз деп ушундай айтышты да. Анан менде эмне себептен мисалы башка өлкөлөр муну колдоно алышат, соттук териштирүүдө мисалы алдын ала прогноздоо деген түшүнүк бар да. Мисалы иштин натыйжасы кандай болот, алдын ала көрө билүү, ушуну компьютерлештирсе болобу, болбойбу, бул мисалы адамдардын ошол эле мезгилде мамлекеттик кызматтын убактысын өнөктөйт эле, анан жарандардын каржылык жактан дагы маселесин азайтат эле деген ойлор жаралып, анан кийин бир окуп көрөйүнчү деп, анан кийин сиздин курсуңузду көрүп, мен кызыгып, анан кийин окудум да. Анан кандай экен, болот экенби ошондой Кытайдагыдай жардамчы дейби же сот жасалма интеллектти колдонуп? Мындай деп айтат элем да. Мен мисалы эми көл жээгинде туруп алып, анан кийин балыктарды карап, ошол балыкты кармаса болобу, болбойбу деген кыялдарым бар болчу да. Чынын айтканда балыкты кармаш үчүн курал жарагым жок болчу. Анан кийин бул нерсени Сейитбек мырза сиздин программаңыздан ошол балыкты кантип кармаш керек деп туруп, анан биздин колубузга кайырмакты карматып койгондой эле болдуңуз да. Демек, бул азыркы заманбап технологиянын жетишкендиги дээрлик адам баласынын мүмкүнчүлүгүнөн да жогору экен да. Белгилүү бир инструменттерди сиз колго бердиңиз, өзүңүздүн 10 жылдан ашык тажрыйбаңыз менен бизди бөлүштүңүз. Анан ошол тажрыйбаны биз алгандан кийин, анан кийин ошол нерсени кылса болот экендигине мен көзүм жетти да. Жакшы, жакшы. Өтө сонун. Өтө сонун, сиз тажрыйбаңыз бар, уже проблеманы билесиз, и решение уже мээңизде да. Просто ошону ишке ашырыш керек да. И ошол үчүн ойлойм, сиз да иликке тез жеттиңиз, себеби уже билгенсиз да эмнени каалайт экениңиздичи, эмнени куруш керек экенин. Мындай ойлойм, сизде идеалдуу тажрыйбаңыз бар ушуну ишке ашырганчы. Мен да сиздин сөзүңүзгө толук кошулам. Жанагы мен мисалы окууну бүткөнүмө 1 ай болду элек да, 10 чакты күн болду. Бирок ошол эле биздин курста окуган мисалы 13-14 жашар балдар, айылдагы мугалимдер, эч жерде иштебеген ошо биз курактуу эле адамдар өзү билген тармакта укмуштуудай бир идеяларды ушул жасалма интеллекттин жардамы менен жүзөгө ашырып атканын мен өз көзүм менен көрдүм да. Бул мен үчүн стимул болду десем болот да. Эмне себептен ошол 13-14 жашар балдар жасай алат да, мен өзүм оюмдагы нерсени мен жасай албайм деген. Ошол себептен сиздин сабагыңыз бул өтө пайдалуу, анан кийин өтө мындай натыйжалуу экендигине мен ынандым. Анан бул нерсе мага ошол башкаларды көрүү менен мага түрткү берди да. Демек, булар өзүнүн оюндагы нерсени жасап атат, менин оюмдагы нерсени да жасай алам деген. Программисттер менен сүйлөшкөн өтө оңой да, себеби алар менен сүйлөшкөндө программисттер аябай логичный сүйлөйт да. Көп гуманитарийлер менен мага сүйлөшкөндө кыйын да, журналисттер менен, филолог, тарыхчылар менен, себеби ой жүгүртүүсү ар жакта да, и мынтип дискуссия кылганы кыйын. Байкагам да, юристтер менен сүйлөшкөн аябай оңой да мага, себеби алар баардык ой жүгүртүүсү логический курат да. И мен ойлойм, сиз AI менен сүйлөшкөндө сиз дагы аябай оюңузду жакшы айтып берген үчүн ал сиз каалаганды жакшы куруп берет да. Сиз ошону байкадыңызбы? Сиз менен
AI менен жасалма интеллект менен сүйлөшкөндө оңой болдубу? Кандай болду сезимиңиз? Мен үчүн башында бир аз татаал болду. Анткени мен биринчи окууга катыша албай калдым. Өзүмдүн жана жумуштарым менен биринчи окууга катыша албай калдым, бирок экинчи окуудан кийин мен үчүн бир аз ошол окууну кайра видеосун көрүп чыктым. Анан кийин бир Америкадан трак айдаган бир инибизби же биз курактуу жигит бар экен. Ошол айтып калды да, мен катыша албай калып, анан көрүп чыгып, анан могу сайтты жасадым дегенде, анан кийин менде видеону көрүп чыгышым керек экен деп, анан видеону көрүп чыкканда уже кызыга баштадым да. Анан сиздердин окууңуздар эмнеси менен бул аябай практикалык жактан ишти жасоо, ошондой эле сиздердин берген тапшырмаңыздар бири бири менен аябай айкалышат экен да. Анан ошол себептен мен бат өздөштүрүп кеттим деп ойлойм да. Себеби дегенде менин оюмча сиздер 10 жылдан бери бул тармакта иштеп жаткандыктан ошо бай тажрыйбаңызды биз менен бөлүшүп, анан кийин практика менен сизде болгон теориялык билимди айкалыштырып, анан кийин ушул программа жасагансыз, ошонун негизинде өздөштүрүү жеңил болуп атат бизге. Жакшы. Сиз вот айтиге жасалма интеллект тармакка жаңысыз го, киргениңизге вот 1 ай, балким 2 ай болду ушу менен таанышып жатканыңызгачы. Сиздин кандай впечатление бар ушу жасалма интеллект жөнүндө, башкаларга түшүндүрүп берсеңиз же чакырсаңыз эмне деп айтмаксыз? Мен мисалы жасалма интеллектти мен айтишник болуп кетейин деп үйрөнгөн жокмун. Биринчиден мен мисалы бул юриспруденциянын дагы бир тепкичин басып өтүү үчүн мен колдоном деп чечтим да. Ар ким мисалы өзүнүн ишин жеңилдетүү үчүн бул инструменттерди колдонсо болот экендигине мен ынандым. Андан сырткары мисалы эгерде жол кайсыл жакка барарын билбесең, сөзсүз түрдө адам адашасың да. Мисалы 3 айрылыш жолдо туруп, андан бизде бир ушундай окуялар бар го, оңго бассаң атың өлөт, солго бассаң өзүң, анан оңго бассаң балким экөөң өлсөң жок болуп калышыңар мүмкүн дегенде, бир жолду билген адам сен жок, бул туура жолго бар деп туруп бир жолду көрсөттө, сен адашпайсың да. Балким оңго барып 2 күн убактын коротуп келмексиң, солго барып 1 жыл убакытты коротуп келмексиң, бирок түз кет деп бир адам колунан жетелеп баргандай жолду көрсөттүңөр деп айта алам да. Сизде вот биздин программа аябай компактный да, аябай сжатый. Вот бизде жалпысынан 8 саат болду. Сиз 8 саатка катыштыңыз, бир 2,5 жума. Кайсы момент сиз үчүн эң кыйын болду? Барбы ушундай бир, менин колум келбей атат экен, менин бекер кошулупмун деген ушундай бир кыйын моменттер болдубу сизде? Болду. Болду. Мен ошол мезгилде жанагы чындап эле техниканы жакшы түшүнбөйм да. Машина айдаганда деле мен жөн эле айдаганды эле билем. Мотор же аккумулятор же бир нерсеси бузулуп калса мен түшүнбөйм да. Анан телефондо деле жөн сүйлөшөм. Анан кийин көп мындай колдонгонду деле жакшы билбечимин. Анан бул жерде жана алгач биз биринчи инструмент болгон Google AI Studio боюнча өтүп аттык, мен үчүн кызыктуу болуп атты. Биринчи, экинчи күндөрү мен 1 саат, 1,5 сааттан убакыт бөлүп аттым. Анан аябай кызыгып кетип, мен 4-5 саат убакыт бөлүп аттым да. Мындай кылса болобу, тигиндей кылса болобу. Значит, кайра сабакты көрөм, кайра жасайм. Дагы эмнесин унутуп калдым. Heroes section, наркы бумун жаса, анан кийин жанагы төлөм жүргүзгөндү кош, ушул сыяктуу задачаларды коюп, промпт жазып, аябай мен үчүн кызыктуу болду да. Мен даже кез күндөрү 4-5 саат уктап ошону жасаган күндөрүм болду. Анан кийин ошондон кийин кайра башка бир программаны
Lovable men үчүн бир аз эки башка система сыяктуу болду. Анан кийин бул учурда сиздин командаңыз жардам берди магачы. Мен ошону ачык айтайын. Сиздин командаңыз дагы Бермет, Илгиз ошол бизге сиз менен кошо окутууга өтө жардам берди. Балдарыңызга чоң рахмат. Мен ишенем, кийинки эгерде окуйм деп тапшыра турган адамдар болсо, мындай ишеним менен окууга тапшырса болот. Мен өзүм кадыр баркымды салып айта алам да. Бул окууну сөзсүз түрдө окуш керек. Анткени турмуштан артта калбаш үчүн азыр заманбап технологияларды үйрөнүшүбүз керек. Анан мага эң сабактын эмнеси жакты, мен ошону баса белгилеп айтып кетейин. Сиздин Америкада болгонуңузга карабастан ушул сабакты кыргыз тилинде өткөнүңүз аябай мен үчүн мындай таасир калтырды да. Ошол Германиядан, Кореядан, башка жактан катышуучулар болгонуна карабастан сиз кыргыз тилинде сабак өтүп аттыңыз. Баардыгыбыз ошону мындай тамшануу менен угуп аттык. Анан түшүнүктүү сөз менен, жөнөкөй сөз менен, мисалы терминология дээрлик жокто эсе, жөнөкөй эле мындай катардагы 13 жашар бала, айылдагы мугалим же айылдагы жөнөкөй эле карапайым адамдар түшүнө турган сөз менен жана өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүштүңүз. Мен көп айтам да, мугалим жана колдонмо куралды колдонуш керек да. Адам баласына 1000 уккандан 1 көргөн деген сөз бар да. Сиздер ошо айта бербей мына мондой болот деп көрсөтүп берип атсаңыздар, биз ушундай болот экен деп андан ары өздөштүрүп кетип атат. Чоң рахмат Каныбек байке, биздин окуучубуз болгонуңузга, анан ушул окуяны айтып бергениңизге мен үчүн аябай чоң мотивация. Мен только аягында эле билдим сиз сот экенсиз, аябай чоң сот болгонсуз. Вот баарыбыз менен бирге кирип окуп аракеттенип, мен үчүн чоң мотивация. Вот сизди окуучулар менен чоң сыймык, сиз менин окуучубуз болгонуңуз үчүн. Вот сиздин проектти аябай күтүп атам. Мен уже реклама кылганы даярмын. Даяр болор заматчы. Вот ошол боюнча дагы балким видео тартабыз, анан сиз айтып бересиз да, кандай функция бар экен, кантип адамдарга акчасын, убактын үнөмдөйт экенчи. Да, аны башка видеого кайта өтө кызыктуу, уникалдуу проект деп ойлойм Кыргызстандагы юридический жардам үчүнчү. Сейитбек мырза, мен үчүн да абдан сыймык. Сиз мисалы Америкадан тарткан ойлоруңуз, пикирлериңиз бул мен кыргыз катары жүрөгүм жылытат да, себеби дегенде аябай жакшы ураан көтөрүп чыгып атасыз сизчи. Бул аябай жакшы ураан AI Кыргызстан деп көтөрүп атасыз да. Бул сиздин чет өлкөдө жүрсөңүз дагы жүрөгүңүз Кыргызстан үчүн деп того тургандыгынын далили. Сөзсүз түрдө заманбап технология, жасалма интеллект, мындай адам күн сайын билим алса, ошондой эле акылдуу интеллектти колдонсо, бул сөзсүз түрдө ийгиликке жетишет. Сиз ушул урааныңыздан жазбаңыз, сизге да албан ийгиликтер. Талыкпай эмгектенип, көп кыргыздын ушул акылдуу болушуна салым кошо бериңиз. Сизге ошол окуттуңуз үчүн чоң рахмат. Мен мисалы дагы бир жолу баса белгилеп айтып өтөйүн. Мен аз эмес суммадагы акча төлөп окудум. Сейитбек мырзаны мен реклама кылганга эч кандай негиз жок да. Бирок мен жакшы билим алганым үчүн жана мен үчүн аябай пайдалуу окуу болгон үчүн баардыгыңыздарга сунуштайм. Жана Сейитбек мырзанын сабактарына катышыңыздар деп айтмакмын. Чоң рахмат Каныбек мырза. Рахмат сизге да.